Урматтуу телекөрүүчүлөр, урматтуу мекендештер, биз негизи эле азыркы жарандарга, үй бүлөлөргө азык түлүк жардамы жөнүндө бир маалымат бере кетсек, өзүңүздөр билгендей бул убакка чейин Кыргыз Республикасынын мамлекеттик органдары жана коомдук уюмдар, кайрымдуулук фонддору менен биргеликте жардам штабы түзүлгөн. Ошол жардам штабы акыркы маалыматтарды бүтүндөй Кыргызстан боюнча алып, азыркы учурда бергени турат. Негизи маалыматты баштап кете турган болсок, Кыргызстан боюнча азыркы учурда 359.703 үй бүлө азык түлүккө муктаж болуп турат. Анын арасынан эгер региондорго, областтарга бөлүп келе турган болсок, Бишкекте бүгүнкү күндө 49.047 үй бүлө азык түлүккө муктаж. Анын арасында 34.106-сы Кыргыз Республикасынын өкмөтү тарабынан, коомдук уюмдар тарабынан, кайрымдуулук фонддорунан берилген каражаттар тарабынан бүгүнкү күндө азык түлүк менен камсыз болду. Калгандар бүгүнкү күндө азыркы учурда уланып атат. Бул ушу жакынкы күндөрү дагы бул жардам уланып, бүтүндөй Бишкек шаарында камсыз болгон үй бүлөлөрдүн баардыгын жапканга аракет жасалат. Гош шаары боюнча бүгүнкү күндө 27.778 үй бүлө азык түлүккө муктаж. Анын арасынан 7.235-и бүгүнкү күндө жана айтылган багыттар менен жабылды. Чүй областы боюнча 52.021 үй бүлө бүгүнкү күндө азык түлүккө муктаж. Жана 3 багыттын жардамы менен бүгүнкү күндө 29.153 үй бүлө бүгүнкү күндө камсыз болду. Ош областы боюнча 54.194 үй бүлө бүгүнкү күндө азык түлүккө муктаж. Ош областы боюнча 38.405 үй бүлөсү бүгүнкү күндө азык түлүк менен камсыз болду. Баткен областы боюнча 26.641 үй бүлө бүгүнкү күндө азык түлүккө муктаж. Ошонун арасынан 7.654 эң негизги бүгүнкү күндө муктаж болуп аткан үй бүлөлөр азык түлүк менен камсыз болду. Жалал Абад областы боюнча 66.020 үй бүлө бүгүнкү күндө азык түлүккө муктаж болуп атат. Ошонун арасынан 25.397 үй бүлө бүгүнкү күндө азык түлүк менен камсыз болду. Нарын областы боюнча 23.966 үй бүлө бүгүнкү күндө азык түлүккө муктаж болуп атат. Анын арасынан 5.249-у азыркы күнгө чейин азык түлүк менен камсыз болду. Талас областы боюнча 15.068 үй бүлө бүгүнкү күндө азык түлүккө муктаж болуп атат. Арасынан 6.623 үй бүлө бүгүнкү күндө муктаждыкты азык түлүк менен камсыз болду. Ысык көл областы боюнча 44.968 үй бүлө бүгүнкү күндө азык түлүккө муктаж. Анын арасынан 16.195 үй бүлө бүгүнкү күндө азык түлүккө менен камсыз болду. Жалпылай карап кеткенде бүгүнкү күндө 359.700 үй бүлө бүгүнкү күндө Кыргызстан боюнча муктаж болгон үй бүлөлөрдүн арасынан бир 70-75% бүгүнкү күндө бүтүндөй коомдук уюмдар тарабынан, Кыргыз Республикасынын өкмөтү бүгүнкү күндө берген жардам тарабынан жана кайрымдуулук фонддору, элчиликтер, кээ бир ишкерлердин жардамы менен бүгүнкү күндө бул үй бүлөлөрдүн баардыгы азык түлүк менен камсыз болду десек болот. Бүгүнкү күндө көптөгөн компаниялар, көптөгөн ишкерлер жардам штабына өздөрүнүн продуктыларын, азык түлүктөрүн алып келип берип атат. Анын арасында дагы акчалай төлөмдөр бар. Акчалай которулгандарды айта кете турган болсок, бүгүнкү күндө социалдык өнүктүрүү министрлигинин алдында атайын депозиттик счет ачылган. Ошол счетко 13.513.000 акча келип түшкөн. Эл сом деген экинчи багыт бар. Бул боюнча 21.643 сом келип түштү. Анын арасынан 12.379.000 сому бүгүнкү күндө областтарга бөлүнүп берилди муктаждыгына карата. Областтардын баягы бөлүнгөн жөнүндө маалымат бере кетсек, Бишкек шаарына 3.587.000 сом бөлүндү. Чүй областына, Бишкек шаарына 792.500 сом бөлүндү. Чүй областына 3.587.496 сом бөлүндү. Бул Чүй областына 11.877 үй бүлөгө бөлүндү. Ал эми Бишкек шаарына 2.500 үй бүлөгө бөлүндү. Экинчи этап менен азыркы учурда бөлүү боюнча Ноокатка 1 миллион бөлүндү, Сузак 2 миллион бөлүндү, Ош шаарына 4 миллион бөлүндү, Нарын шаарына 1 миллион бөлүндү жана Жалал Абад шаарына 1 миллион бөлүндү. Эми мындан ары дагы бул иш улантылат. Ар бир келип түшкөн
арызга ар бир келип түшкөн кайрылууга биз жардам жетет деген чоң ишеничти бере алабыз. Андан тышкары азыркы учурда өкмөттө дагы бир чоң чечим кабыл алынды. Кыргыз Республикасы өкмөтү тарабынан азыркы учурда ошол аз камсыз болгон үй бүлөлөргө азык түлүккө бүгүнкү күндө муктаждыгы бар үй бүлөлөргө 200 миллион сом бөлүнүп атат. Бул 200 миллион сом азыркы учурда региондорго бөлүнүп берилет. Шаардын башчылары жана ар бир областтын жетекчиси социалдык өнүктүрүү фонд министрлигине өзүнүн кайрылуусун жасаш керек. Канча үй бүлөгө бүгүнкү күндө муктаждык бар жана канча сомго муктаждыгы болуп атат. Ошол арызга карата, ошол кайрылууга карата социалдык өнүктүрүү министрлиги финанс министрлиги менен биргеликте ошол акча каражатты бөлүп берет. Андан ары жоопкерчиликтин бардыгы ошол шаардын жетекчилерине жана областтын жетекчилерине түшөт. Алар акчаны алуу менен азык түлүк атайын корзиналарын даярдап, анан ар бир үй бүлөгө жеткирип бериш керек. Азамат Капарович, көбү түшүнбөй атса керек, эмне үчүн Маданият министрлиги бул менен алектенип атат? Ошол боюнча кыскача түшүндүрмө берип коесузбу? Эми Маданият министрлиги дегенде, анткени биз баягы бир канча министрлик болуп, жаштар менен иштеген министрлик, социалдык министрлик, Маданият министрлиги менен биргеликте коомдук уюмдардын, жаштардын уюмдардын бардыгын жана ишкер уюмдардын бардыгын чакырып, келгиле чогуу иштейлик, жардам штабын түзөлүк. Анткени бир эле үй бүлөгө бир канча жолу бүгүнкү күндө жардам берилип кеткен учурлар бар. Ал эми кээ бир үй бүлөгө такыр жетпей жаткан учурлар бар. Ошолордун бардыгын четтетүү максатында бирдей системалуу иш жүргүзөлүк, бирдей тизме түзүлсүн. Ошол тизмеге карата кимге берилген жок, ошол жардам штабы ошол берип турсун деп атайын жардам штабы түзүлгөнбүз. Ошонун жоопкерчиликтүү адамы катары мен жооп берип атам.